толуктап мына көп кырын сүйлөп бердим. Бүгүнкү ошого уласак эмне кылыш керек? Мына бүгүнкү күндө кыргыз Кудайдын кулу эмес, куту айы дегенбиз. Пенде эмес, периште, улут эмес, улуу күч. Тел аял эркек кызматын бүтүп энергия нурдун ролун аткарат. Мурунку темага улай. Эми сыйынбай сырдаш, сыйкыр касиет иштет. Мына кыргыз кантип куткарат дегенде сыйынып куткарбайт. Сыйкыр касиетин иштетип куткарат. Мына ошо энелер ап келчи алды баланы деп жүрөгүн көтөрүп койгондо ошо сырдашып менин колум эмес, умай энемдин колу деп аны чакырып, колун кийгизе калып материя катары куткарып атпайбы? А сыйынып куткарган жок да, сыйынган эл кырсыктап атат да. Ошондуктан сыйкыр касиет иштет. Себеби эмнеге иштете алат дегенде ааламдан нурдан, энергия дуктан, периштеден жаралган. Энергия иштете алат, анан жоопкер. Мына кыргыз эмнеге дүйнөнү азыр куткарууга жоопкер дегенде жоопкер. Куткарганга жоопкер. Жанагы кайнене келинге жол көрсөткөнгө, тарбиялаганга, өстүргөнгө жоопкер сыяктуу. Же болбосо Кудай астында арбайлар жоопкер болуп атпайбы адамзат үчүн? Анысы кандай ошо аалам астында, Кудай астында адамзатты куткарганга, улуулукка өткөргөнгө кыргыз жоопкер. Же болбосо эн ата бала чака үчүн жоопкер сыяктуу кыргыз дагы ошо адамзатты куткарганга, өстүргөнгө, тарбияланганга, ааламга алып өткөнгө жоопкер. Мына мен жоопкермин. Элчилигим ошол от болуп, теңирдин оту болуп энергиям, ок болуп адамзатты айлантканым, табиатка мээрим төккөнүм, кыскасы Кудайдын керемет болсо, ошо керемет жоопкерчилик, ошол бирөөнү соттогонуң, ошо бирөөгө мээрим төккөнүң, бирөөнү тарбиялаганың, бирөөгө энергия өткөргөнүң, жашоону боегонуң, арбайды тириктегениң, адамды улуу дегениң, ушунун баарына сен жоопкерсиң. Андан кийин азыркы заман, мына заман бузулду деп атат да. Азыр ери бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы. Ааламдан ушинтип берилет. Аял эркек эмоция жашоодо эч нерсе жок. Мына аял эркек жашоо мурун болгон да ак-кара. Жанагы никени анан талак кылса не болот? Анан эрге тийбей койсо не болот? Анан эрден кетип калса не болот? Анан үчтү алса не болот деген майда жашоо ал бүтүп калат өсүнөн-өсө. Ал суроону эч ким суроо да кылбай калат. Себеби сен бул дүйнөгө периште пендеге тийиш үчүн келбейт. Же арбай бул жерге акча жыйыш үчүн келбейт. Ал ошо аял эркек жашоо болгон. Мына азыр сен аял эркекче, эски пендече жашай берсең, кырсыктайсың. Себеби энергия заманы башталды. Акча менен иш бүтпөйт, арстан алай менен иш бүтөт деп ааламдан берилет. Ал эмне дегенде арстан алай энергия. То есть эми энергия менен иш бүтөт. Эми бай иш бүтүрө албайт, бай мамлекет куткара албайт, каражаттуу адам куткара албайт, же бийликтеги адам куткара албайт. Энергиялуу касиеттүү адам куткарат. Же болбосо энергия куткарат сизди. Арстан алай эми өзү энергия да мындайча айтканда.